Сунан Аби Дауд китебинде, мына Сунан Аби Дауд 66 номерда мындай деген хадис бар. Люди спросили посланника Аллаха: можем ли мы совершать омовение из колодца Будда, который является колодцем, в который бросали менструальную одежду, мертвых собак и вонючие предметы? Он ответил: вода чиста и ничем не оскверняется. Аллахтын элчисинен сурашыптыр. Моякта бир кудук бар, Будда деген. Анын ичине аялдар менструациясына колдонгон кийимдер, чүпүрөк сапырак, өлгөн иттердин сөөгү, өлүк иттер, ошондой эле вонючие предметы дейт. Мусор, сасыган нерселердин баашынын ичине ыргытып ийиптир. Анан ошол жактан жуунса болобу десе, Мухаммед жооп берип атат: вода чиста и ничем не оскверняется дейт. Жууна бер, таза ал. Ал эми жуунганда бет башын эл эмес, мурдуна 3 жолу суу алыш керек. Оосуна да 3 жолу суу алып аябай чайкаш керек. Кандай деп ойлойсуңар? Силерге ушундай айтса, могу суудан жуунса болобу десеңер, анын ичине аялдар менструациясына колдонгон чүпүрөктөрдү, өлгөн иттерди ыргытып ийсе, андан тышкары дагы сасыган мусорлардын ичине ыргытып ийиптир, ошонун ичине. Анан ошондон алып жуунса болобу десе, пайгамбар айтса, Аллахтын элчиси, ал жууна бергиле десе, силер жуунат белиңер. Андан башка мындай бир хадис бар. Бир жолу Аллахтын элчисине бир киши келип, сага жакшы кабар алып келдим дейт. Десе, ал кабыл албай койгонго, сен окусаңар түшүнөсүңөр. Анда Аллахтын элчиси Мухаммед өзүнүн жанында турган Билал жана Абу Мусанын жана Билал деген адамга кайрылып мындай дептир: посланник Аллах, поистине он отверг радостные вести, но вы двое должны принять их. Мы сказали посланнику Аллаха, мы с готовностью приняли их. Жакшы кабарды жанагы келген киши кабыл албай койду, бирок силер кабыл алышыңар керек деп айтыптыр. Анда Абу Муса менен Билал айтып атат: о, Аллахтын элчиси, биз кубаныч менен кабыл алабыз аны. Анда мындай деп атат Аллахтын элчиси: он призвал чашу с водой и вымыл руки в ней, а также лицо, и полил в нее слюну, а затем сказал: выпейте из него и вылейте его себе на лица и на грудь, и повеселитесь. Они взяли чашу и сделали, как приказал им посланник Аллаха. Ошондо Аллахтын элчиси аяк алып келгиле дейт. Чоңураак чыны болсо керек, же аяк. Анан алып келгенден кийин анын ичине суу куйдуруп туруп, колун жууду дейт, ошонун ичине эле колун салып, эки колун. Андан кийин бетин жууду дейт, ошол эле сууга. Андан кийин түкүрүгүн куйду дейт. Шилекейин, түкүрүгүн куйду. Андан кийин ал жагы экөөнү айтып атат: выпейте из него и вылейте его себе на лица и на грудь. Мэ, ушундан ичкиле дагы бетиңерге, төшүңөргө жаба куйгула деди дейт. Анан кубаңгыла деп. Они взяли чашу и сделали дейт, как приказал им посланник Аллаха. Анан алар алып туруп, Аллах кандай буйрук кылса ошондой кылышты дейт. Силер ушундай кылат белиңер, эгерде Аллахтын элчиси менен тушунда жашасаңар. Анан ал келип туруп, силерге бир кубанычтуу нерсе берейин, кабыл аласыңарбы десе, албетте десеңер. Ал анда суу алып келгиле деп алып келсеңер, аяка дагы сууга колун жууп, бетин жууп, андан кийин түкүрүгүн бүт куюп, андан кийин эми ичкиле десе ичет белиңер. Андан кийин дагы бир хадисти карап көрөлүчү. Муну мурдагы өткөн сабактарда номер 21 деген видеодо
мута жөнүндө айтып бергем. Убактылуу нике деген же болбосо ойноштук акчасын төлөп аялдар менен жатып келүү жөнүндө. Бул жерде Мухаммед өзүнүн аскерлери менен жүрсө, аскерлер айтып атат. Аялдар жок, эмне кылабыз эми? Биз өзүбүздү бычып салалы. Десе анда Аллахтын элчиси айтып атат. Жок, бычпагыла өзүңөрдү. Андан көрө барып мута кылып келгиле. Чапаныңарды берип аялдар менен жатып келгиле деп жиберди. Сахих Муслим китеби 1404А. Мына окуп көрөлүчү. Мы были в экспедиции с посланником Аллаха, и с нами не было женщин. Биз Аллахтын элчиси менен экспедиция деп которуп турбу, жихадта жүрөт. Анан айттык дейт. Мы сказали, не должны ли мы себя кастрировать? Эми эмне биз өзүбүздү бычып салалы, кастрация кылып дейт. Он, святой пророк, запретил нам это делать. Анда Аллахтын элчиси ага тыюу салып тур. Жок, өзүңөр бычпагыла деп. Затем он разрешил нам заключить временный брак на определенный срок, дав ей одежду. Андан кийин Мухаммед бизге уруксат берди дейт. Барып аялдар менен жатып келгиле. Кийимиңерди берсеңер берет деп. Затем он разрешил нам заключить временный брак, мута, на определенный срок, дав ей одежду. Кийимиңерди берип жатып келгиле дейт. Кудайдын пайгамбары, Кудайдан болгон ушинтип айтабы? Аны жанында жүргөн аскерлер кысым калса, эми өзүбүздү бычып салалы, аял жок, эмне кылабыз десе, жок, бычпагыла. Андан көрөк чыгарып кийимиңерди берсеңер тиякта аялдар берет. Ошо менен жатып келгиле деп айтабы. Өзүңөр ойлонгулачы. Кудайды көзүң менен көрбөсөң, акылың менен таанып бил дейт. Акылды Кудай эмнеге берди? Ушуну ойлонсун деп берди да, таанып билсин деп. Силерге да ушинтип айтса, барат белеңер? Барып жатып кел десе. Чапаныңды берип жатып кел, тиякта аялдар бар экен деп.